Залкар комузчу Руслан Жумабаев көзү тирүү болгондо быйыл 50 жашка чыкмак, күйүүчүнүн туулган күнүн утурлай өзү окуп кеткен Нарын шаарындагы Жумабидин Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинде эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Анда Залкар комузчунун басып өткөн жолу эскерилип, шакирттери жана музыкалык мектептин окуучулары тарабынан күүлөр ойнолду. Руслан Жумабаевдин атын түбөлүккө калтыруу үчүн мектептин бир классына анын ысымы берилип, атайын бурч уюштурулду. Анда аткаруучу күйүүчүгө байланыштуу бардык маалыматтар коюлган. Руслан Жумабаев көпчүлүккө биринчи жана экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндардын ачылышында миң комузчунун коштоосунда Машботой күүсүн жаңыртканы менен белгилүү. Комузчу бир нече күүнүн автору жана жүздөгөн окуучунун устаты. Руслан Жумабаев оорудан улам 45 жашында дүйнө салган. Кобуз күүсүн чет мамлекеттери, Кыргызстан эмес, чет мамлекет, биздин бореки жакынкы өлкөлөрдө өзүбүздүн СССРдин ичиндеги, анан чет мамлекеттин баарын кыдырып, Кыргыздын эң башчы окуусу болгон кыргыз элинин комуз дүйнөсүн, күү дүйнөсүн бүт дүйнө жүзүнө таратты. Комуз жагынан бул төрт тарабы төп келишкен комузчу болгон бул. Күү десе күүнү чыгарган, аткарат десе аткарат. Мисалы кээ бир күүчүлөрдүн арасында эме кээ бирөө Камбаркандар жакшы чертет, кээ бирөө Кербездер жакшы чертет, же болбосо бирөө Карамолдонукун жакшы чертет, бирөө Ыбырайдыкын жакшы чертет дегендей. Жок. Русакемде андай нерсе болгон жок. Ал бүт тарабын мындайча айтканда универсал болгон да.